Баткенде Көкташтын 4 тургуну bir айга камалды. Баткен районунун Көкташ айылынын 11 январда кармалган 4 тургунунун бөгөт чарасы аныкталып, алар bir айга камакка алынды. Кадамжай райондук соту 13 январда ушундай чечим чыгарганын Баткен областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Алар жаза кодексинин массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча шек саналып жатат. Баткен областык милициясынын маалыматына караганда, былтыр 18 декабрда Көкташ айылынын тургундары менен Тажикстандын Исфара районунун Майский айылынын тургундары урушуп, эки тарап бири-бирине таш ыргытышкан. Натыйжада Көкташтын жашоочусунун башына таш тийип, бир машиненин эки үйдүн чатыры сынган. Ушул жылдын 11 январында Көкташ айылынын жашоочулары жолдон өтүп бараткан Көкташ айылынын Дахма участкасынын Назаров көчөсүндө тажик жаранынын Hyundai Porter автоунаасын таш менен уруп, эки капталындагы терезелерин талкалап салышкан. Жогорудагы эки кылмышка катышы же аларды уюштурууга тиешеси бар киши катары Көкташ айылынын 4 тургуну кармалды. Аларды суракка алганда экөөнүн жанынан тийиштүү документтери жок ок атуучу курал алынып, соттук экспертиза дайындалган. 13 январда Бишкекте аларды бошотууну талап кылган нааразычылык акциясы болуп, пикетке чыккандар бул 4 киши тажик жарандары уюштурган чагымга каршы турушкан үчүн кармалганын айтышкан. Жалал-Абадда убактылуу кармоочу жайдагы шектүү асынып алды. Шаардагы убактылуу кармоочу жайда 2018 жылдан бери кармалып келе жаткан 43 жаштагы шектүү асынып алганын областык милициянын басма сөз кызматы билдирди. Окуя 14 январда катталган. Сөөгкө сыртынан кароо жүргүзгөн учурда анын кара жипке асынып алганы жана денесинде так жок экени аныкталды. Маалыматка ылайык, бул факты боюнча сотко чейинки өндүрүштүн негизинде тергөө жана кызматтык иликтөө жүргүзүлдү. Маркум милициянын мурдагы кызматкери болгондуктан камерада жалгыз кармалып турган. Ага кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси, документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү мыйзамсыз даярдоо, сатуу же алардын жасалмаларын пайдалануу, ок атуучу куралдарды, жарылуучу заттарды жана жардыргыч түзүлүштөгү мыйзамсыз алуу, өткөрүү, сактоо, ташуу же алып жүрүү, башкага берүү максатын көздөбөстөн баңгизаттарын мыйзамсыз даярдоо, сактоо, ташуу же жөнөтүү, каракчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Райондук сот тарабынан кылмышка шектүү 7 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискация болгон. Учурда апелляциялык даттануу Жалал-Абад областык сотунда каралып жаткан. Ал 2002-2006 жылдары ички иштер органдарында иштеген. Эрдоган генерал Хафтардын сазайын берерин эскертти. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Ливияда генерал Халифа Хафтардын армиясы эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтүнө чабуулун уланта турган болсо, Туркия анын сазайын берерин эскертти. Ал Москвада Орусия менен Туркиянын ортомчулугу астында өткөн Ливиядагы жаатташкан тараптарды жараштыруу жараяны үзгүлтүккө учурагандан кийин 14 январда телеканал аркылуу кайрылуу таратты. Ал Хафтарды эл аралык коомчулукка чыныгы жүзүн көрсөттү, Москвадан качып кетти деп айыптады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров ушул эле күнү Москва Ливия чатагын жөнгө салуу аракетин уланта берерин билдирди. Москвада 13 январда Бириккен Улуттар уюму тааныган улуттук ынтымак өкмөтүнүн башчысы Фаиз Сарраж менен өзүн Ливиянын улуттук армиясы деп атаган топту жетектеген Халифа Хафтар орус-түрк өкмөт өкүлдөрү менен өз-өзүнчө жабык жолугуп, бирок бир канча саатка созулган сүйлөшүүлөрдө майнап чыккан жок. Халифа Хафтар келишимге кол койбостон Москвадан кетип калды. Өткөн аптада Орусия менен Туркиянын президенттери Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган Ливиядагы чырдашкан тараптарды 12 январдан тартып ок атууну токтотууга чакырышкан. Ливияда 2011 жылы өлкөнү ондогон жылдар бою башкарган Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери түрдүү куралдуу топтордун ортосунда ичара чыр-чатак тынчыбай келет. Негизге тирешүү буу тааныган улуттук биримдик өкмөтү менен генерал Халифа Хафтар баш ийген парламенттин ортосунда жүрүп жатат. Кашмирде көчкүдөн бери дегенде 65 адам өлдү. Соңку бир күндүн ичинде Кашмирдин Пакистан көзөмөлдөгөн аймагында кар аралаш жааган катуу жамгырдан улам жер көчүп, кеминде 55 адам мерт болду. Дагы бир канча кишинин дайыны чыкпай жатат. Пакистандын бийлиги Нью-Улим өрөөнүндө жер көчкүнүн айынан жолдор буулуп, жергиликтүү тургундар камалып калганын айтты. Гималайда кар, жер көчкүлөр маал-маал менен болуп турат. Индия бийлиги Кашмирдин өздөрү башкарган аймагында көчкүнүн айынан бери дегенде 10 адам өлгөнүн маалымдады. Катаал аба ырайынан улам акыркы күндөрү Пакистан менен Ооганстанда ажал тапкандардын саны 100дөн ашты.
Кыргыз-казак чек арасында 140тан ашык жүк ташуучу унаа топтолду. Ак Тилек көзөмөл өткөрүү бекетинде жана ага жакын жерде 140тан ашык жүк ташуучу унаа топтолуп турат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Кыргызстандын көзөмөл өткөрүү бекеттери штаттык режимде иштеп жатат. Бүгүн саат 14:30 карата Ак Тилек көзөмөл өткөрүү бекетинин алдында Казакстанды көздөй багыт алган 12 жүк ташуучу унаа кезекте турат. Кошумча текшерүү иштерин Казакстандын комитетинин өкүлдөрү жүргүзүп жатат деп айтылат маалыматта. Буга байланыштуу учурда Ак Тилек бекетин көздөй кеткен жолдун боюна 130дай жүк ташуучу унаа топтолуп калды. Дагы 12си кезекте турат. Айдоочулардын айтымында алар жүк ээлерин коштоочу документтерин күтүп жатышат. Иранда Украинанын кыйраган учагы боюнча камакка алуулар башталды. Иранда Украина учагынын кыйрашы боюнча козголгон иштин негизинде бир нече адам камакка алынды. Бул тууралуу өлкөнүн сот бийлигинин өкүлү Голюм Хосейн Эсмаилиге таянуу менен РИА Новости жазды. Кармоолордун чоо жайы тууралуу айтыла элек. Белгилей кетсек, каргаша 8 январь күнү эртең менен болгон. Тегерандан Киевке багыт алган Украинанын учагы абага көтөрүлөрү менен кулап түшкөн. Ичиндеги 167 жүргүнчү менен экипаждын 9 мүчөсүнүн бири да аман калган эмес. Ишемби күнү Ирандын аскерий адамдары каргашанын жоопкерчилигин мойнуна алышты. Иран тараптын айтымында аба кемеси аскер объектисинин жанынан учуп бараткандыктан АКШнын учагы катары атып түшүрүлгөн. Украина президенти Владимир Зеленский Тегерандан расмий кечирим суроосун, күнөөлөрдү жазаланышын жана компенсация төлөшүн күтүп жатат. Шакиров туристтер үйдөн чыкпастан 5 күндүн ичинде виза алса болот. Кыргызстанга келгиси келген чет элдик жарандар 5 күндүн ичинде үйүнөн чыкпастан электрондук виза ала алат. Бул тууралуу Бактияр Шакиров Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында бул аракеттер коррупциялык тобокелчиликтерди жоюуга багытталган. 2017 жылдын сентябрынан тарта электрондук виза порталы иштеп баштаган. Ага ылайык чет элдик жарандар үйүнөн чыкпастан күн түндебей виза ала башташты. Ошол жылдын этегине чейин аны тесттик режимде иштеттик. 2019 жылы өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында бул идеяны дагы өрчүтүү үчүн талдоо иштерин жүргүздүк. Анда визалык борборлорго келип жаткан чет элдик жарандардан, туристтик операторлордон жана ушул тармактагы бизнес структураларынан сурамжылоо жүргүздүк. Натыйжада туризми, туугандар мекен жана мейман деген 4 визаны ойлоп таптык. Негизинен басым туризмге жана инвестиция тартууга жасалды. Анткени Кыргызстандын туристтик потенциалы абдан жогору. Чет элдиктер туризмине артыкчылык берет. Андан тышкары кышкы туризм, жайкысын трекинг турлар өнүгүү жолунда. Мына ушундан улам чет элдик жарандар электрондук визага кирип, реквизиттерин толтуруп, банк карточкасы аркылуу төлөмдөрүн төлөп эле электрондук дарегине 5 күндүн ичинде виза ала тургандай шарт түздүк, деди Шакиров. Ошондой эле туристтик визалар негизинен 90 күнгө берилип, андан кийин да ар кандай шарттарга байланыштуу 90 күнгө чейин узартуу мүмкүн экендигин кошумчалады. Интернетте тарап жаткан Кытайлар балдарды жеп жатышат деген аудиолор боюнча Ички иштер министрлиги билдирүү таратты. Социалдык тармактарда коомчулукту дүрбөлөңгө салган маалымат тарап жатат. Тагыраагы Кумтөрдө тартылган видеого Кыргыз өлкөсүндө Кытай жарандары иштеген аймак аныкталып, чет элдиктер жеген балдар табылды деген аудио тиркелген. Тарап жаткан аудио боюнча Ички иштер министрлиги бүгүн 14 январда билдирүү таратты. Социалдык тармактарда Кытайлар иштеген жерде алар жеген балдардын денеси табылды деп тарап жаткан аудио чындыкка дал келбейт. Аудиодо тоолуу аймакта тартылган, топтолгон адамдардын ыйы угулган видео тиркелген. Бул видео 10 январда Кумтөр алтын кенинде тартылган. Тагыраак айтканда, дайынсыз болуп изделип жаткан 2 жумушчуга жаназа окулган деп билдиришти басма сөз кызматынан. Учурда милиция кызматкерлери жогорудагы маалыматты тараткан автордун ким экенин аныктоо үчүн бардык тиешелүү иш-чараларды көрүп жатат. Мектеп директору депутаттын жубайын өлтүрүүгө аракет кылган деп шектелүүдө. Москва шаарында менчик мектептин директору жана анын мурунку 2 окуучусу адам өмүрүнө кол салууга шектелип кармалды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык 35 жаштагы мугалим мамиледе болгон депутаттын жубайын өлтүрүү үчүн мурунку 2 окуучусун жалдаган. 9 январь күнү кылмышка шектүүлөр жабырлануучунун үйүнүн жанынан кармап, моюн тулку боюна 6дан кем эмес бычак сайышкан. Жабырлануучу алган жаракатынан эс үчүн жоготкон, бирок өз убагында көрсөтүлгөн жардамдан улам аман калган. Иликтөөчүлөрдүн версиясы боюнча Москвадагы менчик мектептин директору
Василиса Маслова Мурун Яблака партиясынын депутаттар кеңешинин мүчөсү Михаил Хананшавили менен көңүлдөш болуп, депутаттын жубайын кызганычтан улам өлтүрүүнү пландаган. Депутат Михаил болсо жубайына кол салганды ишмердүүлүгүнө байланыштырып келет. 2018-жылы жубайымдын башына 2 рет чаап кетишип, баш мээси чайкалган, бирок бир да кылмышкер табылган эмес. Ошондон кийин мен жубайымдын келечеги үчүн чоочулап, мурункудай башкалар менен чырдашканды токтотуп, активдүү болбой калдым. Ал эми Василисанын көңүлдөшү эмесмин, бирок аны билчүмүн. Биздин чогуу баштаган долбоорлорубуз, кызматтык мамилебиз бар болчу деген ал. Ошондой эле депутат жубайым учурда жасалма дем алдыруучу аппаратта сүйлөй албайт деп кошумчалаган. Жактоочу Слесарев Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча жүрүп жаткан отурумдун протоколу колго жазылууда. Бүгүн 14 январда УКМКнын имаратында Крым Төбөлү Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча соттук отурум болуп өттү. Ага мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева жана Улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов катышканы айтылган. Ал эми Алмазбек Атамбаев отурумга катышпаганын анын жактоочусу Сергей Слесарев билдирген. Жактоочу Супер KG порталына соттук териштирүү жүрүп жаткан бөлмө дагы деле эч кандай нормага жооп бербей турганын айтты. Бөлмө санитардык талаптарга жооп бербейт. Анда сот, жактоочулар, айыпталуучулар, мамлекеттик айыптоочулар, катчы сот департаменти болуп баарыбыз отурабыз. Процесстин катышуучулары менен бетме-бет келишип иш алып барган абдан ыңгайсыз жана жагымсыз болуп жатат. Тараптарга иштин жагдайлары менен таанышуусуна мүмкүндүк берүүчү видео, аудио жаздыруу жүргүзүлбөйт. Соттук отурумдун протоколу кол жазма менен жүрүүдө, дейт жактоочу. Сотко Эмил Кайыпов төрагалык кылууда. Кубатбек Боронов 10 жыл мурда айылдарга жолугушууга барганда ат эшек минип келгендер болчу. 3-4 жылдан бери эшек эмес ат минип келгендер жок. Бүгүн 14 январда Жогорку кеңештин комитет жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, айылдарда элдин жашоосу жакшырып жатканын айтты. Мен дайыма салыштырып жүрөм. Мындан 10 жыл мурда айылдарга жолугушууга барганда жашоочулар ат эшек минип, анча-мынчасы унаа менен келишчү. 3-4 жылдан бери жолугушууга ат менен келгендер жок. 500 адам чогулса жок дегенде 250 унаа болот. Эшекти айтпай эле коеюн, бир ат жок. Бул турмуштун жакшырганыбы, деди Боронов.